Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз сиздерден кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жазганмын. Бул китептерим Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Билим берүү академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөрүлүп, азыркы учурда орто мектептердин окуу программасына кыргыз адабияты боюнча кошумча окуу куралы катары эпосду үйрөнүүдө сунушталган. Ошондой эле мен мектеп окуучулары үчүн Манас эпосун үйрөнүү оңой болушу үчүн алар үчүн 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып жумуш дептерлерди түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы окуу программасына киргизилген. Мен жазган китептин жогорку деңгээлдеги жазылгандыгы айкын болуп, китебимдин биринчи томунун өзбекче котормосу былтыркы жылы Өзбекстанда жарык көргөн Түрк адабиятынын берметтери деген 100 томдук антологияга кошулуп, анын 88 томунда менин Манас романымдын биринчи тому жарыяланган. Китепти өзбекчеге белгилүү өзбек жазуучусу жана акыны Рахим Карим которгон. Азыркы учурда мен Училтиктин экинчи бөлүгү болгон Семетейдин үстүнө иштеп жатамын жана Семетейдин биринчи том романын бүтүрүп, азыр экинчи томду жазып жаткан мезгилим. Мындан тышкары мен өзүмдүн романымды орус тилине которуп, ал китеп дагы чыгармасында турат. Мен өзүмдүн орусча жана кыргызча, өзбекче китептеримди ошондой эле түрк тилине дагы которуптум. Бул китептердин баардыгын мен электрондук варианттарын атайын сайт ачып epos-manas.com деп ошол жерге сатыкка койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мен бир нече айдан бери видео тасмалар менен орус жана кыргыз тилдеринде чыгып, эпос жөнүндө айтып берип, романдарымдан үзүндүлөрдү окуп берип жатамын. Менин орус тилиндеги видео тасмаларым дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Мунун өзү эми Манас эпосу менен жана анын негизинде жазылган роман менен дүйнө жүзүнүн бардык жашоочулары таанышылат дегенди билдирет. Мына мен роман боюнча, эпос боюнча кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Бала болбосоң кое кал, ичинен күлдү Манас. Көрбөйсүңбү, бешиктен бели чыга элек жатып, түлкүнүн кызын албасаң өлөмүн деп мунун коркутуп жатканын. Иним, өлгөнгө шашпай, жашай бер. Кудай буйрса, сүйүктүң дебин таап сага алып беремин. Ал эми өзүн өзү өлтүрүү жеткен акмактык жана Кудайдын алды чоң күнөө экендигин сүйүүдөн башын жоготуп койгон балага түшүндүрүп коеюн. Мындай сөздөрдү бала эч качан айтпай жүрсүн. Кой, андай дебе, болкулдап күлдү Манас. Бир кыз үчүн жаныңды кыйбагын. Биринчиден, бул эркекчиликке да жатпайт. Экинчиден, шариатка да туура келбейт. Өзүнүн жанын кыйган мусулманчылыкта эң чоң күнөө. Сен жашай бер. А мен маселеңди чечкенге аракет кылайын. Ордунан турган Манас жанындагы узун бойлуу кара тор сакчысына Бакай менен 40 жороонун чакырууга буйрук бергенде, көп узабастан Алмамбет, Бакай баш болгон баатырлар Айкөлдүн алдына келишти. Чоролор, деди Айкөл баары чогулганда. Мен силерге кубанычтуу кабарды айтып, акылдашуу үчүн токтодум. Сүйлөй бер, баатыр
деді Қалпақжан бақай. Ташкенттің қаны Көкөтай Ауыстың баласы Боқмұрын оғандардың түлкі қанының қызына ашық болып қалыптыр. О, бұлай абай жақсы жаңылық екен. Анда бізге қандай қызмат болады? Қаным, сілер түлкіге жуушылыққа барғыла. Егерде албал Ауысты лайық көрсе, қызын берсін. Бермей тұрған болса, анда біз дұшман есептеп жамандашып қаламыз. Егерде түлкінің құда болу ниеті жоқ болса, анда жауын тақ айтсын. Манастың қатты өшкертусін алған бақай баштаған батырлар ертесі түлкінің алдына жөнөшіп, бірнеше күнден кейін аға аман есен жетішті. Келген қырғыздарды қан ордосыны чоң ұрмады сыйменен тосып алды. Қонақтар мен оғандықтар он қапқалы қорғанға отырықташып, тамақ аш ішіп, құрсақтарын тойғызғандан кейін Абдылда Ажы кепте баштады. Урматтуу қан, деді сақал мұрттары сылаған Ажы. Бізді үшінші уақыттан бері сыйлап, қонақтап жатқаныңыз үшін чоң рахмат. Эми эмне себептен келгенибизди айталы. Кызыктын баары эми башталды окшойт, ойлонду ичинен түлкү. Кыргыздар мага жөндөн жөн келбегенин дароо түшүндүм. Себеби бизден жакында кеткенине карабастан мына эң жакын жоокөрлөр мага жөнөтүптүр. Булар анча-мунча иштер эмес, кандайдыр бир улуттуу себеп менен келишти. Кел демей бар, кет демей жоқ. Қонақтың емнеге келген суроо бізде да, Қырғыздарда да ұят. Ошондуктан ушул кезге чейин канчалык кызыксам да булардан жөнүндө сурабадым. Кыргыздардын келген себебин угуп көрөлүчү. Айта бергиле, урматтуу коноктор, башыңкеде алтын тааждан каным, биз сага жуучу түшүп келдик. Егерде эми келсе, силер менен куда болуп, мындан да жакын болууну каалап жатабыз. Шамаган кызыңар ким? Биз сиздин кызыңызга куда түшүп келдик. Манас баатырыбыз сөзүн эки кылбастан кубанычка тололу, кызыңа кайынжык бололу деген ниетибиз бар. Ойлондум, колумдун ортончу бармагына тагылган алтын шакеке тигиле караган түлкү. Кыргыздар аябай катуу кетишиптир. Мен өзүм да булар бирөө жарымдын колун сураганы келди деп ойлогон элем. Бирок кыргыздар мындай бийиктен түшүп, кызымды сураары түк оюма келбептир. Кызык, кызыма ким ашык болуптур? Ал татыктуу жигитпи, же жаман немелерденби? Же кызымды Манас картайса да өз алайын деп жатабы? Менин угушумча камкордун бала чакасы жок экен. Балким ошол себептен төшөк жагып кызымды алганга дилгир болуп жаткандыр. Кызымды ала турган күйөө бала ким? Сурады Бакайдан кан. Же Манас аны өз алайын деп жатабы? Жок. Биздин Көкөтөй деген каныбыз, көп жашаган карыбыз бар. Анын ордуна кан болгон 13-төгү Боқмұрын аскерлери менен жардамга келгенде силердин колуңарга түшүп калды. Балабыз ошондо кызыңызды көрүп, ага көңүлү болуп, Манас баатырга аны алып бер деп ален кирти салганынан сизге келдик. Келген коноктор жооп түлкүнү карашты. Ал бир топко чейин чыкпай калганда Бакайдын көңүлү бузулду. Кан эмне унчукпай калды? Тынчтын ойлонду Бакай. Ал кызын бизге бергиси келбей жатабы? Яны башка бирөөлөргө берүүгө убадасы барбы? Же Боқмұрынды тоотпой, аны тең көрбөй жатабы? Мунун башка себептери бар экен. Эмнеге ачыгын айтпастан, кан унчукпастан былтыйып отурат? Айкөл түлкүнүн так жообун алып келгиле дегендиктен аны ким билели? Мен анын упута сөздөрүн айтпайын деген элем. Бирок аларды айтпасам болбой тургандай. Түлкүнүн тескери жооп бере тургандай түрү бар.
Ошондуктан анын демин түшүрүп манастын эскертүүсүн билдирейин. Ханым, деди кабагын чыттаган Бакай, биз манастан катуу буйрук алганбыз. Эгерде кызымды берем десеңер, аны ачык айткыла. Бербесеңер, аны да айтып койгула. Бул учурда биз жакындыктын баарын кечип, силер менен душман болобуз. Түшүнүктүү, оор үшкүрө ойлонду түлкү. Манас аябай катуу шымаланып, кызымды сөзсүз алганга беттенип алыптыр. Демек, Бокмурун чындап эле Манастын жакын адамынын баласы. Эгерде көкөтөй жакын, урматтуу болбогондо, Айкөл кызым үчүн мынча ызчууну салбай, согушамын деп коркутпайт болчу. Мындай болгон күндө Манастын кыжытына тийбестен кызымды бергеним оң. Ошондо биринчиден кызым бактылуу болот. Экинчиден мен кыргыздар менен кудалашып, кошуна элдер арасында аброюмду көтөрөмүн. Азыр Манас күчтүү болуп, баарын чаап турган кезде, аны менен кудалашкандан кийин анча-мынча душмандарым мага катылып келе албайт. Ошондуктан кызымды Бокмуронго бергенге макул болоюн. Баатырлар жооп берди кыргыздар каккан. Мен жуучу болуп келгениңерге төбөм көккө жетип отурат. Демек, күйөө боло турган Бокмурун биз уурдаган боло турбайбы? Ооба. Биз өзүбүз эле кызыбызды Бокмурунга ылайык көргөн элек. Бирок азыр кызым 11-де, Бокмурун болсо 13 жашта. Ушундай жаш баланы келиндикке алуунун эмне кереги бар? Андан көрө бата аяк малды союп, кызды бөлөктөргө бербөөгө убадалашып албайлыбы? Кыз чоңойгондон кийин аны өз колубуз менен силерге узаталы. Же мына силерге кызды азыр алып кел деп буйрук бердиби? Бул ушунчка эмне дейсиңер, коноктор? Кыргыздын баатырлары бири-бирин тиктеп, кандын орундуу сөздөрүнө уюп калышты. Түлкү туура айтып жатат, мойнуна алды Бакай. Биз кичинекей кызды азыр келиндикке алганга ашыкпай туралы. Ал 11-де, Бокмурун 13-тө. Экөө тең жаш бала бойдон эшелек боюнча турушса, кантип үй бүлө болуп жашашат. Кандын айтканына макул болуп, аны чоңойгончо атасыныкына калтыралы. Азыр бата аяк малды союп, кандын убадасын алалы. Бирок мен өзүм билгендикке барбайын. Азыр жергебизге барып, Айкөл менен макулдашалы. Эгерде ал ыраазычылыгын берсе, ошондо гана түлкүнүн сөзүнө макул бололу. Ханым, деди Бакай, биз сөздөрүңүзгө макулбуз. 11 жаштагы кызды шашкалактап, эрте алгандын эч бир зарылчылыгы жок. Уруксат берсең, биз Манаска барып, сунушумду айтып, кийин анын чечимин сага билдиребиз. Макул. Айтсаңар айткыла деп, түлкү келген конокторду урмат сыйы менен жөнөттү. Кайрадан жолго чыгышкан кыргыздар Манаска кайтып келишти. Бакай түлкүнүн өтүнүчүн билдиргенде, баатыр Бокмурунду чакырды. Балам, сөзүн баштады Ажыбай. Биз түлкүгө барып, кызына жуучу түшүп келдик. Мен муну уктум, ойлонду жүрөгү түрүп Бокмурун. Бирок силер кандай барып келдиңер? Түлкү кызын бере турган болдубу? Же мени тоотпостон баш тарттыбы? Балким канымыз умуртартадан бирөөгө бергенге убадалашкандыр. Мунун баарын абаларын тактап келди бекен? Кудай жалгап, алардын айткан жообу оң болсун. Кан эмне деп жооп берди? Апкары сурады, таңдай капсына кургап чыккан Бокмурун. Түлкү, кызым азыр наристе, чоңойгончо аны азырынча албай тургула. Биз кызды бөлөктөргө бербөөгө сөз берип, азыр бата аяк малын союп, силер менен кудалашалы. Убакыт саат жеткенде кызыбызды берели деп айтты. Сен буга макулсуңбу, же ата безер баласыңбы? Себеби кыз бербесе кырам деп кырданат экен Манасың.
Ekön бұл пейілің барында Кыргызды bir балеге саласың. Айтқаның тура, қоштоз жөкөрүн сөзүн манас. А сен эмне дейсиң, бокмурун? Эгерде макул десең, кандын айткандай кылалы. Макул болбосоң, аскерлер менен барып, оогандыктардын баарын чаап таштайм. Атаң көкөйтөйдөгү катымдан кутулуу үчүн эмне десең, баарын аткарууга сага убада бердим. Мен сөзүмдөн кайтпайм. Сен эмне десең, ошондой болот. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.